Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчы Бекташиев күрөшүүнүн кезектеги этабын туура жана өз убагында жарыялады. Мамлекет тарабынан коррупцияга, паракорчулукка, чайкоочулукка каршы айыгышкан күрөш жүрүп жатат. Эң маанилүү нерсе кыргыз коомчулугу бул ыйык согушту жапа-тырмак колдоодо. Президент Садыр Жапаров менен генерал Камчы Бекташиевдин чечкиндүү аракеттерин баарыбыз көрүп, сезип турабыз. Бирок эмнеге пара алып колго түшкөндөрдүн саны дагы деле азайбайт? Тескерисинче салыштырмалуу айта турган болсок, эртең менен пара алып жаткан жеринен колго түшкөн нааданды ачыктап, тергеп баштай электе ошол эле жерден экинчиси уурлук кылып же пара алып кармалып жатат. Демек коом 33 жылдан бери өзүнүн жашоо эрежесине коррупцияны кадимкидей эле сиңирип, көндүм адат кылып алганы көрүнүп, билинип эле турбайбы? Мурдагы өлкө жетекчилеринин кимиси ушундай чечкиндүүлүк менен күрөш жүргүзгөн. Алар андай түйшүгү түмөн жолго батынып бара албай, тескерисинче өзүнүн тууган урук, куда, сөөк, жан жөөкөлөрү менен өлкөнү тытып талап жеп келишти эле го. Натыйжада миллиондогон жаш эмгек жарактуу жарандарыбыз аста Америкага, артта кошуна өлкөлөргө барып жан багып жүрүшөт. Азыркы күндө экономикалык, финансылык жана өндүрүштүк коррупция бияктагалуу эле билим берүү, саламаттык сактоо жана башка социалдык тармактарындагы паракорлук, чайкоочулук жана туташ коррупция биринчи орунга чыга келди. Билим берүү жана илим жаатындагы туташ коррупция эл аралык каржы институттары менен байланышып калганы өлкөнүн келечегине катуу коркунуч туудура баштады. Улуттун өзгөчөлүгүнө катуу сокку ура турган чет элдик псевдодолбоорлордун аягы тыйылмак турсуун, тескерисинче жаңы күч менен кайрылгыс, кыйраткыч методдор менен күчөй баштады. Фактылар толтура. Баарынан күйгүзгөнү жетекчи болмуш экстер байлыкты талаптан ушуп өзүнчө эле ак сөөк элита болуп алышканы. Кээ бири ушунчалык көпкөндүктөн карапайым элдин сен томаяксың деп керсейгенин кантесиң? Андай адамдардын өтө эле айлакерлери дагы деле аткаруу, сот жана департаменттик бийлик бутактарынын алдыңкы сабында отурушат. Ал тургай кээ бирөөлөрү биз жалаң гана таза мамлекеттик кызматкерлер менен иштейт деп саймедиресе, жанына адам чыдап тура албайт. Мындай адамдар зор чеберчилик менен шек билбизбестен президенттин антикоррупциялык аракеттерине саботаж жүргүзүп келишүүдө. Өлкө башчынын жанды оозго тиштеп жасап жаткан иштерин алар тоготпой турушат. Анткени көптөгөн жылдар бою коррупцияга батышып, элдин канын соруп көнгөн жексурлар мындан арадагы жыргал жашоолордун уланышын көксөшөт. Ошондуктан коррупцияга, паракорчулуктун кескин зыяндуу кесепеттерине туура баа берген генерал Камчы Бекташиев күрөшүүнүн кезектеги этабын туура жана өз убагында жарыялады. Менимче бир уч эл жегиштердин доорун кайрылгыс кылып токтотуп, ырайымсыз жазалоого өтүү зарыл. Алардын аттарын ачык эле ашкере кылып элге угузуп коюу азыркы абалдын кечиктирилгис талабы болуп турат. Акыйкат жана мыйзамдуу жазаны калың журт туура кабыл алып колдойт. Башка жол жок деп жазган Арба Кеч сайты. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кыргызстандык паралимпиадачылар кол күрөш боюнча дүйнө чемпиондугун утушту. Кыргызстандык спортчулар Молдованын Кишинев шаарында өткөн кол күрөш боюнча дүйнө чемпионатында медалдарга ээ болушту. Дене тарбия жана спорт агенттигинен билдиришкендей, теннис, паралимпиадалык жана спорттун күч түрлөрү боюнча олимпиадалык резервтеги аттестештелген балдар өспүрүмдөр мектебинин тарбиялануучулары эркектер жана аялдар арасында армрестлинг жана параармрестлинг боюнча дүйнө чемпиондугун жеңип алышты. Мелдешом 4 августтан 24 августка чейин Кишинев шаарында өтүп жатат. Турнирге 61 өлкөдөн 1,5 миңдей спортчу катышууда. Теннис паралимпиада. Мелдеш 14 августтан 24 августка чейин Кишинев шаарында өттү. Турнирге 61 өлкөдөн 1,5 миңдей спортчу катышкан. Теннис паралимпиадалык жана спорттун күч түрү боюнча спорт мектебинен 3 спортчу, бардыгы паралимпиадачылар катышып, төмөнкүдөй жыйынтыктарды көрсөтүштү. Токтосун Улубек болсун 2-орун сол кол, 2-орун оң кол 60 кг салмак категориясында. Рак Надежда 2-орун сол кол, 2-орун оң кол 60 кг салмак категориясында. Камчыбек Улуу Эрлан 3-орун оң кол 60 кг.
2 жылда окуу китептерине 304 миллион сом бөлүнгөн. 2023-2024 жылдар аралыгында жалпы билим берүү уюмдарынын окуу китептери менен камсыздоого республикалык бюджеттен 304 миллион сом каралган. Ушул убакытта жалпысынан 1 миллион 167 миң 935 нускада окуу методикалык топтомдор даярдалып, Учкун ААКнын басмаканасында басылып чыкты. Андан тышкары 2 миллион 238 миң сомго 270 топтом, 1650 том окуу китептери Braille арабы менен даярдалып басылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министринин орун басары Муратбек Касмалиев басма сөз жыйында билдирген. Касмалиевдин айтымына караганда 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча объективдүү себептерге байланыштуу 6 миллион 271 миң 162 сом республикалык бюджетке кайра кайтарылган. Сапаттуу окуу китептери менен камсыздоо максатында 2024 жылдын 6-июнунда Сингапурдун Маршал Кавендиш басмасына математика, алгебра, геометрика, илим, табиаттануу, физика, химия, биология, англис тили предметтери боюнча иштелип чыккан окуу методикалык топтомдоруна мөөнөтсүз лицензия алынды. Учурда бул китептер англис тилинен кыргыз жана орус тилдерине которулуп жатат. Аталган китептер 2 жылдын ичинде даярдалып жетиштүү нускада басылып чыкмакчы деп айтылат маалыматта. Атамбаев саясат бышкандагы айтып келеби, сыр сакталууда. Алмазбек Атамбаевдин жакын тарапташтары ал боюнча кандайдыр бир кескин пикир айтуудан алыс, саясий жагынан да маалымат чыгаруудан этияттап турушат, ашыкча сөздөн көз караштарды билдирүүдөн оолакташат. Эмнегедир сактанып калышканда эң кызык Атамбаев Кыргызстанга күтүүсүз жагдайда келери күдүгөй ал кайсы убакка экени да белгисиз экен. Түркүн божомолдор дээрлик кырдаалдын өнүгүшүнө карай көп сөздөр айтыла берет эмеспи? Бирок аныгында экс-президент көп нерсени сыр катары жашып, саясат бышкандагы айтып келүүгө белсендиби, имиш кептер чыгып жатса бүйрөгүз татко, эмесе жемиш төгүлүп турган убактын мерчемин жоромолдой берсеңерби, күзбү, кышпы, жазбы Атамбаевдин кайрылып келиши кандай жаңылыктар менен коштолушу мүмкүн деп жазган Арба Кейжи сайты. Орунбеков эгемендүүлүк күнүнө чакырылган чет өлкөлүк ырчыларга гонорар төлөнбөйт. 31 август эгемендүүлүк байрамына карата чакырылган чет өлкөлүк ырчыларга мамлекет тарабынан акча берилбейт. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдык мааракесине арналган салтанат россиялык белгилүү ырчылар Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Амирчик жана италиялык ырчы жана композитор Ингрид келип катышат. Алар тууралуу кызыгып сурагандар бар, жооп берип кетейин. Ырчыларга мамлекет тарабынан же жеке тараптар аркылуу дагы эч кандай гонорар төлөнбөйт. Алар 100 жылдык мааракени куттуктап келишүүдө болгон жатаканасын жана тамак ашы менен гана камсыздайбыз. Ырчылардын келүүсүнөн дагы кынтык издеп түрдүү талкууларды жаратып жаткан досторго айтарым, майрамга жакшы маанайда катышып концерт көрүп кетиңиздер деп жазды ал. Белгилей кетсек, социалдык тармактардын колдонуучулары майрамга карата чакырылган ырчылардын келүүсүнө каршы болушуп, аларга берилүүчү гонорарды же башка нерсеге жумшалса жакшы болмок деген пикирлерин билдирип жатышкан. Muallimlerge 24 ming ноутбук берилет. Быйылкы окуу жылынан тарта Кыргызстандагы muallimlerge 24 ming дана ноутбук акысыз берилет. Билим берүү жана Илим министринин орун басары Муратбек Касмалиев ушундай маалыматты билдирди. Касмалиевдин маалыматына ылайык ноутбуктар табыгый илимдер боюнча сабак берген muallimlerge берилет. Өлкө боюнча 90 миңге жакын muallimди алдыдагы окуу жылдар аралыгында ноутбук менен камсыз кылуу пландалган. Андан тышкары өлкөдө 1,5 миллион окуучуга электрондук китептерди жана ноутбуктарды берүү каралып жаткандыгы маалымат жыйынында айтылды. Кыргыз картошкасын өзбектер жейт. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу Өзбекстандагы соода өкүлчүлүгү кошуна мамлекеттердин ири супермаркеттеринин бири менен сүйлөшүүлөр жүргүздү. Маалыматка ылайык учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жакын арада тиешелүү келишимдерди түзүү пландалууда. Кыргызстандын Өзбекстандагы соода өкүлү Алмаз Темирбеков Кыргызстанда өскөн картошканын 5-сортун Picasso Jelly Кыргызстандын Өзбекстандагы соода өкүлү Алмаз Темирбеков Кыргызстанда өскөн картошканын 5-сортун Picasso Jelly актриса Санибел жана Каптива үлгү катары алып келип, тиешелүү процедуралар жүргүзүлүп, кыргызстандык жеткирүүчүлөр менен келишимдерди түзүүдө керектүү колдоо көрсөтүүгө даяр экендиги билдирди. Келишимде картошканын жумасын 60 тоннадан 3 жолу жеткирүү макулдашылды. Эки тарап тең узак мөөнөттөн өктөштүктү жана сезондук жеткирүүлөрдү пландап жатышат. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги кабарлады. Шариятыбызда эң көп таргып кылынган нерсе садака бергиле дейт. Ушул өлүмдөрдүн ичинен жагымсыз жаман өлүмдөн, капилет өлүмдөн сактайт деген пайгамбар хадиси бар. Демек дайыма садака берип жүргөн адам жаман акыбалда өлбөйт. Өлүмү жакшы абалда болот. 19 миң каражат калды мынакей эже. Алып коюңуз. Бул балам бешедесте басып кетсем. Кичинекей балам колума алып баган болду.
теңдеп бере алмадым. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн ушул эжебизге жардам берген баардык адамдарга Алла ыраазы болсун. 19 000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун М-банкы Курстанбек Б деп чыгат, Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат. Туугандар, ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатайын десе же башка нерсени сатайын десе, эжекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көп түкүрсө көл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу стеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Алла разы болсун. Жардам бергендерге. Нени каалайт элеңиз азыр? Ушул балам бешедесине басып кетсем. Кичинекей балам колума алып баган болду. Сүтүмдөн бере алмадым. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд эл үмүтү фондуна ишенген. Биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ат алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Берлиндеги кыргыз элчилиги Германияда кармалган 15 жаштагы өспүрүмдүн тек жайы такталууда. Кыргызстандын Германиядагы элчилиги Золинген шаарындагы кол салууга байланыштуу 15 жаштагы кыргыз жараны кармалганы тууралуу немис медиасы жарыялаган маалыматтарга комментарий берди. Каза тапкандардын жана жабыркагандардын арасында Кыргыз Республикасынын жарандары жок. Муну менен катар учурда кармалган 15 жаштагы жаш жигиттин тек жайы жана анын Кыргызстандын жараны болушу мүмкүндүгү такталып жатат деп айтылат. Жекшембинин кечинде элчиликтин Facebook'тагы барагына жарыяланган билдирүүдө. 23 августтун кечинде Германиянын батышындагы Золинген шаарынын 650 жылдык маракесине арналган фестивалдын катышуучуларына белгисиз адам бычак менен кол салган. Андан 3 киши абот болуп, 8 адам жаракат алган. Bild басылмасы кол салган адам изин жашырып кеткен жазган. Ишемби күнү немис полициясы Золингендеги окуяга байланыштуу 15 жаштагы баланы кармаган. Өспүрүм негизи шектүү менен сүйлөшкөн жана анын ниети тууралуу полиция маалымат берген эмес деп чектелип жатат. Шпигель басылмасы бул өспүрүм качкындар жайында баш калкалаган кыргыз жаран экенин жазган. Бирок бул маалыматты немис өкмөтү да, Кыргызстандын бийлиги да ырастай элек. Жекшемби күнү немис бийлиги Золингендеги кандуу кол салууга жооптуу экенин айткан негизги шектүү 26 жаштагы сириялык качкын полицияга багынып бергенин билдирди. The Social Press жаңылыктар агенттигинин жазгандай, полицияга өзү келген сириялык жаран буга чейин немис өкмөтүнөн баш калка сураган. Ишембиде ислам мамлекети экстремисттик тобу Золингендеги кол салууга жоопкерчилик ала турганын жарыялаган, бирок бул топ өз билдирүүсүн бышыктай турган эч кандай далилдер көрсөткөн жок. Каракөл шаарынын мэри дайындалды. Нуртилек Орозбаев Каракөл шаарынын мэри болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин сайтында маалымдалат. Маалым болгондой, Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык Орозбаев Нуртилек Орозбаевич Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынын мэри болуп дайындалды. Мунун алдында эле Талайбек Коңкобаев берген арызына ылайык Каракөл шаарынын мэри кызматынан бошотулганы кабарланган. Бош турган 5 миллиард сомду эмне кылышат? Мамлекеттик бюджеттеги убактылуу бош турган каражаттарды Кыргызстандагы коммерциялык банктарга жайгаштыруу сунушун Финансы министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык сунуштарды Финансы министрлигинин конкурстук комиссиясы жарайт. Конкурстук комиссиясы карайт. Жайгаштырууга каралган каражаттын жалпы көлөмү 5 миллиард сомду түзүп, 12 лотко бөлүнгөн. Мөөнөтү 4 айга чейин. Каражаттарды жакшыртуучу коммерциялык банктарды тандоо сынагына сунуштар 29 сентябрь күнү кечке чейин кабыл алынат. Ош шаарында турак үйдөн өрт чыкты. Ош шаарында турак үйдөн чыккан ири өрт өчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгө Чордалдар министрлигинен кабарлашты. Маалымдалгандай, кечээ Ош шаарынын Кыргыз көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрт саат 16:01 толук өчүрүлүп, тилсиз жоо болжол менен 730 арчы метрди жалмаган. Өрттүн кесепетинен жабыркагандар жок. Белгиленгенде өрттү өчүрүүгө жалпы 6 күчүр менен эсеп жана штаб тартылган.